Kançaлаган жылдардан бери ой жүгүртүүдөн, терең ибадат жана кулчулук кылуудан алыстадык жана алыстатылдык. Азыркы биздин телефондор, жанагы нерселердин бардыгы бизди тамаман кул кылып койду. Биз зомби болуп калдык. Бир чоң адам айтат, нарынга барып телефон тартпаган жерде 3 күн жүрсөм дейт. Убактым ушунчалык берекелүү болуп кетти, асырдан кийин күн батпайт дейт да. Шамга жетпейсиң, шамга жетсең куптан болбойт. Эми узундан узун күн болуп кетти дейт. А жөндө дейт, понедельник, анан дагы кайра понедельник болуп кала берет дейт да. Көрсө телефондун берекесинин бардыгы мынагы нерсе урдап аткан экен дейт да. Ушуга окшогон нерселердин бардыгы бизди ойлонгондон алыс кылып койду. Калькулятор чыккандан кийин математика окушкан эч ким билбей калды. Базарга барсаң 80 сомго бир нерсе алып 100 сом берсең, калькулятор 100 минус 80 дейт аны 20 деп берет. 20 деп айтсаң, карат да кайра эсептеп аткан болот, ушинтипчи. Нан 20 сом экен. 4төн ала турган болдум. 100 сом берсең, калькулятор салып 100 минус айтыр ушундай 80 анан барабар деп туруп, анан кийин 20 сом экен деп берип атат да. Анан мен мындай тамашалап атабы деп карап туруп, анан кийин сурасам, чындап экен. Демек адам мал болуп калды. Мал болуп калды. Да ушундай өнүгүп бара бере турган болсо, андан кийин таптакыр мал болуп калат адамдар дегенчи. Мына Японияда адамдар ушунчалык деңгээлде экен, адамдар мындай компьютер болуп калыптыр бардыгы. Адамдар жашай турган болбой калат үйлөнүп, мынтип. Андай жок экен аякта. Бирөө бар экен, курчак сатып алат, ошо менен жашай берет экен жөн эле. Анан бирөө да ушундай экен дагы үй бүлө жашоо деген калбай калды. Анткени өнүккөн сайын башка жака кетип атабыз да. Демек, ушул нерселер биздин минусга кетет деген сөз, урматтуу бир тууганым. Жанагы бычак ойлоп чыгарган адамдар, эгер жакшы нерсени кылсаң, сооп, жаман нерсени күнөө болгондой эле, булардын дагы жаман жагын кыла турган болсок, арам күнөө, урматтуу бир тууганым. Эгер ушулар жок болсо, көп адам зынааны башканы билбейт эле, көрбөйт эле. Үйүңүн төрүнө, төшөгүнгө чейин кирип кеткен, карап отуруп, зынаанын түр-түрүн ушул адамдар көрүп кое берет. Эгерде бул жок болгон болсо, ага эч качан жолобойт эле, мисалы үчүн. Жамандыкты билбейт эле, урматтуу бир тууганым. Адамдардын абийирлери да ачылбайт эле да. Ошон үчүн азыр мынагы Францияда, башка жерлерде 15ке чыкканга чейин балдарына момундай жанагыда не деп коет, жана телефондорду, смартфондорду карматпайт экен. 15ке чыкканга чейин карматпайт экен. Ошого биз дагы өтүшүбүз керек. Мына мектептерде, медреселерге биздин балдарыбыз окуйт да, барсаң, балдарга телефон карматпайт. Үйгө келет, көрөт, анан кетип алып чытап кетет кайра. Эмне дегенде телефон карматпайт дейт. Сапат мектептер ушундай, медреселердин баары ушундай. Эч качан телефон көтөрүшпөйт. Агайын телефон чаласыз, кайра чаласын. А биздин мектептерде баардын колунда ушундай нерсе бар, урматтуу бир тууган, ошол адамдарды бузуп өлтүрүп атат. Ошон үчүн дагы бир сунуш кылат элек элге билим берүү министрлигине. Туураган жакшы билебиз. Мына жаңа министр келди. Ушуларды жоготуш керек. 15 жашка чыкканга чейин смартфон колдонгонго болбойт деш керек. Болду. Атенеге айтыш керек. Мектепте кимден табыла турган болсо, ага мынча штраф деш керек, башка деш керек, ушундай, урматтуу бир тууганым. Колдонгонго болбойт деш керек, ушуну көтөргөнгө болбойт. Көтөрсүн, жөнөкөй телефон көтөрсүн. Дало, ошого жетти турган. Анан мындай смартфон көтөргөнгө болтурбайт. Аны студенттерге да ушундай барды интернеттен көчүрөт, шарак апарып берип коет. Жок, кээ бир адамдар бар экен, колу менен жазып келесиң же компьютерден жазып келесиң деген. Беркинде эле PDF формат чыгарып апарып деп берип кое турган болсо, ага баа койбой турган болуш керек. Айтыр, адам өзү иштей турган деңгээлге жеткире турганбы, жакшы болмок, урматтуу бир. Ошон үчүн ушуну чыгарып койгонго көп деле саясаттын кереги жок да. Смартфон 15 жашка чейин колдонбойт дегенге, ага бир эле кагаз керек, анан катуура караш керек болду. Ошого деген чоң уруксат келип, анан кийин бул Америка же Өзбекстан же Кыргызстан бирөөлөр бизге тийишип кете турган деле сөз жок буга, чынбы? Кайра Кудайга 1000 мертебе шүгүр деп, ата-энеси алхамдулилля деп муну колунан алып кое турган болот. Мектептеги окуучулар суицидке көп барып жатышат, тарбиянын таасири балдарга жетпей жатат. Тарбиянын жолдорун түп тамырынан өзгөртүп, медитация сыяктуу сабактарды өткөрүүгө шарт түзсө болобу? Колго аласызбы дейт. Эми колдон келишинче аракет кылып атабыз. Ошон үчүн биринчи кезекте балдардан жанагы чоң телефондорду, смартфондорду алып коюш керек. Аз адамдар өзүн өлтүрүп ошол менен. Өлүм келип деп турганым. Биз 2 жыл мурда айттык, аз адамдар өзүн өлтүрүп атат. Ошон үчүн балдарга муну бербеш керек. Аларга жанагыда простушка телефон болот, ошондой эле бериш керек. Аны менен байлыгын башканы кылбагын, уже өтүп кетти бул. Аларга жакшы мектепке окут, ошого кетирген каражат мектепке төлө, кружокторго төлө. Бирок балаңа телефонду бербе. Бишкекте мына Оштон өлүп атат. Акыркы канчада 15 бала өлдү шундан. Азыр жаңы бир балия келип атат шунданчы. Жаңы оюндар чыгып атат. Ошон үчүн кымбат телефондорду сатыш керек базарга апарып, керек болсо. Же жөн эле мусор кыргызыш керек болуп калды. Балаңызды жоготуп аласыз. Менин балам намаз окуйт, кызым жолу салынат дейсиз го. Телефон жалгыз калганда бардыгы жок болуп кетет.
Мен өзüm ишин албайм. Жалгыз отурганда, компьютер көрүп атканда мен корком өзүмөн өзү жаман жакка кирип кетемби деп. Өзүм корком кадимкидей. Ошон үчүн мен кабинетимди дайым ачкыч калтырып кетем, бекитип кетпейм. Анткени балдар келип компьютерден бир нерсе көрсө уят болуп калбайын деп, мен дайыма калтырып кетем. Улам билет кабинеттин ачкычын. Ошентем, үйгө интернет киргизген эмесмин. Бишкекте тура киргизген эмесмин. Аялым кече телефондорун баарына сейфке салып коюптур дагы, жөнөкөй телефондорду карматты мен мектептеги балдарыма. Ошондо кылгыла силер дагы. Бул зыян, балдар жоготуп алабыз биз. Таптакыр туура эмес. Үйдө компьютерди көрсөткөндө бөлмөгө камабаш керек. Ашканада же эл отурган залда көрүш керек, биз карап отуруш керек эмне көрүп аткандыгын, тамак кылганча, башка кылганча. Өзүнчө кое берсеңиз балаңыз жоготуп берген болосуз. Базарга киргизер. Кыргызда сөз бар илгертен. Боло турган балаңды жибербегиң базарга. Бул базар. Боло турган балаңды жибербегиң базарга, болбой турган балаңды кое бергин казанга. Казанда жүрө берсин аралашып. Ошо менен курсагын тойгузат. Бул базар бул. Буга жибербеш керек, кое бербеш керек баланы.